Кайрадан Кыргызстанда жаңылыктар кайрылабыз. Парламент депутаттары издеп баштаган баш мыйзамдын түп нускасы кайда экенине кызыгып таппай, аны жабыла издегендер көбөйдү. Эске салсак, Жогорку Кеңештин 19 октябрда болгон жалпы жыйында баш мыйзамдын түп нускасынын бар жогу боюнча маселе көтөрүлгөн болчу. Социал-демократтар партиясынан депутат Данияр Аттокуров укук коргоочу Токтай Мөмөталиеванын билдирүүсүнө таянуу менен чын эле Конституциянын түп нускасынын бар жогуна кызыккан. Бул маселе боюнча мурдагы баш прокурор Аида Салянова да пикирин айтып, депутаттар талашып тартышкан болчу. Эске салсак, президенттин аппаратынын башчысы Фарид Ниязов болсо, бул окуядан соң 2010-жылы кабыл алынган баш мыйзамдын түп нускасы боюнча түшүндүрмө берген болчу. Ниязовдун айтымында Конституциянын түп нускасы болуп президент кол койгон нускасы эсептелет. Ал архивде сакталган. Ал эми 2010-жылы кабыл алынган Конституция кол коюуну талап кылган эмес. Ошондуктан баш мыйзамдын түп нускасы катары өкмөттүн эркин тоо гезитине жарыяланган текстин саноого болот, дейт Ниязов. Биздин студияда саясат талдоочу Марат Казакбаев. Марат мырза, саламатсызбы? Азыркы ошол баш мыйзамдын тегерегинде түзүлгөн азыркы жагдайды негизи сиз баягы саясатка сар эсеп салган серепчи катары кандай кабылдап жатасыз? Ушу ситуация, позиция мындай да, чын эле мына ар бир мамлекет өлкөдө чын эле толук мындай баш мыйзам болуш керек конституция боюнчачы. Эми азыр мындай бар жарыяланды, кечээ чыр чатак чыкты. Парламенттин жыйынтыгында атамекен депутаттар көтөрдү муну. Бирок мындай карасак, менин оюмча, эң биринчи ким конституцияны кылган негизи. Ошондо автор Текебаев болчу да. Ал тапшырып атканда ошо негизи ошо документ толук тапшырыш керек болчу да. Эми азыр ким күнөө? Менин оюмча, конституцияны кылган автору, разработчиктерди. Экинчи негизи ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү да, ким толук кол коюш керек болчу да. Азыр мында апелляция болуп аткан азыркы бийликке. Бул туура эмес да, чын элечи. Бирок мына бул деле менин оюмча чоң деле ошибка эмес, чын эле баарыбыз конституцияны окуганбыз, билебиз, негизи чыккан, интернетте жарыяланган негизи. Азыр конституцияны жашап атат азыркы редакция менен. Менин оюмча Конституциялык палата өзүнүн баасын берди, эч мындай бузу болгон жок депчи. Ошон үчүн менин оюмча бул өзүнчө саясий оюн, интрига негизи. Ким ушу конституцияга ушу өзгөртүүгө ким каршы болуп атат, ошолор атайын мындай көтөрүп атышат, мына көрүп атышат, референдум болот баары бир кандай болсо, эл чечет биздин жарандыктар. Ошон үчүн менин оюмча бул жөнөкөй саясий интрига да. Марат мырза, бул окуядан кийин ошол депутаттар ошол эле президенттердин ошол өздөрүнүн ант берген учурларын эстеп башташпадыбы? Сиз кандай ойдосуз ошол ант берип кызматта отургандар тууралуу? Эми азыр могу чыр-чатак азыр эле көтөрүлбөдү, бирок конституция бар жерде уже чыккан негизи, китептер бар негизи, документтер бар. Ошого эле ант берди президент, депутаттарчы. Бирок мунун баарын эске алып коюш керек да, мурунку мындай документтерди кандайча толук документ болуш керек, кол коюш керек, ким ошо өкмөт президенттин башкаруу, ким конституция чыгарган авторлор негизичи эске алып коюш керек, потому что мындай карасак, дүйнө практикада боюнча ар бир мамлекетте толук конституция берилет разработчик авторлор менен, ким кылган негизи. Ошон үчүн күнөө барларда бар. Эң биринчи өкмөттүн, убактылуу өкмөттүн 2010-жылда иштеген өкмөт мүчөлөрү, анан ушу автор конституциялык совещание группа Текебаев кылган, ошолор деле караш керек да. Булар документти жасаган негизи, жазган негизи, толук бериш керек да. Эми азыркы өзгөртүү киргизилет деген маселе дагы кызуу талкууну жаратып жаткан чагы, сиздин оюңузда дегеле азыркыдай шыпшынып эки жакты издеп жаткан учурда ошол референдум аркылуу өзгөртүү киргизүү керекпи? Дегеле мунун тегерегинде талкууга болгон сиздин пикириңиз кандай? Менин оюмча туура. Мына эң биринчи ушу укук жолу менен Конституция палатага берилди негизи. Алар өзүнүн бааны беришти негизи, эч деле мындай бузуу жок. Бул биринчи. Экинчи, бул жөнөкөй эле документ да кандай, баш мыйзам тууралуу документ. Бул негизи Куран эмес, Библия эмес негизичи. Ар бир документ өзгөрткөнгө болот негизичи. Эми мына 6 жыл өтүп кетти негизи. Бул эле документ азыр ошон үчүн бул проект депутаттар группа чыгарган закон боюнча. Бирок мунун баарын ким чечет? Эл чечет да, биздин жарандыктар чечет негизи. Баарын окуп эле негизи. Мына интернет сайтта бар, коомдук талкуу болду негизи. Эч деле коркунуч жок. Менин оюмча бул боюнча аябай мындай оппозиция боюнча булар мындай саясий оюн жүргүзүп интрига киргизип атышат. Бирок бир четинен
өзүнүн мындай сунуш берген жок, негизи жөнүкөй эле эмоция кирип кетип, автократизм, авторитаризм жок да, баарыбызды окуп атпайбыз негизичи. Ошон үчүн менин оюмча бул туура эмес оппоненттер жүргүзгөнчү ушундайды. Рахмат пикириңизге, Марат мырза. Жоголгон баш мыйзамды издеп жаткан маселе боюнча саясат талдоочу Марат Казакбаевдин оюн билдик. Жаңылыктарды улантабыз.